Садака эч качан чөнтөгүңүздү кемирбейт. Эч качан байлыгыңыз кемибейт. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: садака эч качан мал мүлктү, байлыкты кемитпейт деп айтат. Инсан ойлонушу мүмкүн. Кантип сен чөнтөгүңдөн акча чыгарып жатсаң, ал кантип эле кемибесин. Мисалы 1000 сом болсо, мен 500 сомун садака кылсам, 500 эле сом калып атпайбы? Бул кантип деп ойлошу мүмкүн. Бүгүнкү күндө бардык эле инсан кыргыз түшүнүп бүттү. Бул берекенин баары эле ал цифрада эмес экенин билет. Кээ бир адамдар 8000 сом айлык алып, бүтүндөй жашоосун өткөрүп атат. Кээ бир адамдар 100 000 айлык алат, бирок ал жашоосуна жетпейт. Демек ал цифра бизге берекени алып келбейт экен. Береке Кудай Таала тараптан. Ошол үчүн илгери ата бабаларыбыз айткан: 1 сом тапсаң дагы Кудайым берекесин берсин деп айтат. Ошол себептүү бул жерде Аллах Таалага канчалык деңгээлде өзүңдү арнап, канчалык деңгээлде үй бүлөңдүн атынан, өзүңдүн атынан, ата-энеңдин атыңдан мындай садака чыгарып атасың. Ошол нерсеге маалым. Эгерде сиз Кудай Тааланын жолунда 1 сом чыгарсаңыз, Кудай Таала 2 эселеп берет. Бир байдан сурайт: сен кантип бул даражага жеттиң, кантип байып кеттиң десе, мен Кудай Таала менен жарыштым дейт. Кудай Таала мага ушунчалык рызкыны берет, мен да ушунчалык деңгээлде садаканы чыгарам. Кудай Таала дагы да көбөйтүп берет, мен дагы да бере берем. Мисалы менин биринчи берип аткан зекетим, садакам, үшүрүм 1000 сом болгон болсо, Кудай Таала ошончолук байлыкка береке берип олтуруп, акыры бир эле берген садакам миллионго жетти дейт. Көрдүңүзбү? Бул жерде Аллах Таала байлыкты дагы, бийликти дагы, бардык нерсени, ден соолукту дагы бүт баарын Кудай Таала берет сизге. Бирок ошол Кудай Тааланын жолунда мындай бир аз ич тарды кыла турган болсок, анда кимге берет Аллах Таала? Анда бир ойлонушубуз керек. Аллах жолунда мына ушул орозонун акыркы 10 күндүгүндө берип калалы. Мүмкүн болушунча баягы садака жария деп коет, уланып туруучу садаканы көбүрөөк беришибиз керек. Мисалы бир Куран алыңыз, мечитке вакыф кылып коюп коюңуз. Аны канчалаган инсан окуган болсо, сизге соо келип турат. Бир көпөр оңдоп коюңуз. Мисалы азыр жашылдандыруу болуп атат. Бир көчөт алып, көчөт тигип коюңуз. Ал көчөттөн канчалык адамдар көлөкөсүн пайдаланды, мөмөсүн пайдаланды, сизге садака жария дайыма жетип турат. Эртең өтүп кетсеңиз дагы артыңыздан соо барып турат. Мисалы азыр Куран алыңыз дагы, бир медреселерге же болбосо университеттерге берип коюңуз. Же окуган инсандарга бериңиз. Кандай китеп болбосун, Куран болсун, хадистер болсун, адабият болсун, канчалык сиз көп Кудай Таалага берсеңиз, ошончолук кайтат иншалла. Аллах Таала баарыбызды берүүчү колдордон кылсын, алуучу колдон эмес. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.